А когда мы сейчас в нем находимся, на стейку другая в отношении... 27 июнда Юстиция министрлигинин алдындагы ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институтунда мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн жумушчу жолугушуусу өттү. Бул иш-чара юстицияны мониторингдөө, Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду бекемдөө долбоорунун алкагында уюштурулган. Жыйын жарандык коом уюмдары тарабынан жүргүзүлгөн мониторингке жана эксперттик анализге негизделген аналитика боюнча материалдарды сунуштап, талкуулоо үчүн уникалдуу аянтча болду. Аталган иш-чара Юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институту менен Европа биримдиги тарабынан каржыланып ишке ашырылууда. Бул бүткүл Кыргызстанды 7 областты камтыган долбоор. Ошо анын алкагында бүт 7 областта ошо социалдык, жана айтып кеткендей, социалдык тармактагы программалардын мониторингин камтыды да. Жалпы билим берүү окуу жайларынын инклюзивдүүлүгү, демек, баягы майыптыгы бар балдардын окуу шарттарын жакшыртуу болуп саналат. Гендердик коопсуздук маселелери камтылган, жалпы эле инклюзия маселелери камтылган. Ошондой эле жашыл көнүмдөр да, баягы экологиялык тарбиялоо, экологияны коргоо, экологиялык коопсуздукту илерилетүү программаларынын мониторинги. Жашыл көндүмдөр жана эмгек миграциясы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жалпы билимдин жеткиликтүүлүгү, алимент өндүрүү, андагы көйгөйлөр, статистика, практикалык талдоо жана сунуштар талкууланды. Биздин уюмдун базасынын негизинде ошол түштүк региондогу жарандарга социалдык экологиялык колдоо жана юридикалык консультация берүү борбору ачылган. Бул биздин борбордо 3 багыт боюнча иш алып барабыз. Бул биринчиси экологиялык коопсуздук боюнча кеп кеңештерди берүү жана жаштардын экологиялык коопсуздук жана экологиялык сабаттуулук боюнча даражасын көтөрүү багытында жаштар менен иштейбиз. Защита персональных данных деп коебуз, өзүбүздүн жеке маалыматтарыбыздын коопсуздугуну элдерге кандай кылып коопсуздугун жаратса болот, кандай кылып биз өзүбүздүн маалыматыбызды сырт жакка чыгып кетпегенге жана биздин биз жөнүндөгү жеке маалыматтардын туура эмес багытта, биздин макулубуз жок багытта колдонуп калбоого аракет кылуу багытында биз маалымат иштерин жүргүзөбүз да. Ушул эле адилеттүүлүккө мониторингдин негизинде биздин уюмубузда адвокаттар, психологдор, соцработниктер иштегенине байланыштуу биз ошол алименттүүлүктүн жеткиликтүүлүк жана ошондой эле алименттин чечимдери, алимент өндүрүү боюнча чечимдери канчалык деңгээлде иш жүзүнө ашырылып атат боюнча дагы биз ошол Сузак жана Жалал Абад региондорунда атайын мониторинг жүргүзгөнбүз. Мониторинг гендерного анализа деп жана өзүбүздүн азыр бул жерге келгенибиздин максаты ошол биздин кесиптештерибиз жасаган мониторингдин презентациялоо, кандай сунуштар биз өкмөткө бергибиз келет эле. Себеби бул мониторинг атайын биом тарабынан, алга тарабынан жана ушул долбоордун алкагында тарабынан, эксперттер тарабынан иштелип чыккан чоң руководствонун негизинде мониторинг жасалган. Мындай ыкма чечим кабыл алуу процессинин натыйжалуулугун жана так багыттуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт дейт долбоордун тиешелүү адистери. Аймактардагы жашаган элдер, ошоктогу общественный объединениялар жасап келишти. Ошолор бүгүн баарын айтып презентация кылып беришет. Андан тышкары ошо мамлекеттин өкүлдөрүн да чакырганбыз. 39 закон деген ошо быйыл мониторингке өтүш керек. Ошо мамлекеттер, органдар ошо 39 закондун баарын карап, ошо азыркы келген исследованиянын баарын беребиз да, момундай проблема чыккан, ошону карагыла, ошону көмөзгө алгыла, иштебейин жааттарын иштеткиле деген сыяктуу айтабыз. Рекомендация болот. Адилеттүүлүктү мониторингдөө долбоору жарандык коом менен мамлекеттик институттардын ортосундагы көпүрө ролун аткарууну улантат. Ал адамдын кызыкчылыктарын жана туруктуу өнүгүүнү андан ары да жүзөгө ашырат. Асел Сөргөл кызы, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.